ынтымақтан эфирдегі уақытысын хабарлар маалымат программасы улантат. Студияда Дина Досымбекова, саламатсыздарбы. Алгач программанын негизги берген окуяларынын кыскача мазмуну. Кыргыз-Иран ар тараптуу кызматташтык боюнча 10 жылдык программа кабыл алды. Эми анын алкагында соода-экономикалык алакалар жанданат. Памирлик кыргыздардын балдарын Кыргызстанда окутуу мерчемделүүдө. Ал жаатта Ауганстандын делегациясы окуу жайлар менен таанышууда. Сентябрь айында Кудай буйруса, ошол балдарыбызды мектептерге киргизип окута баштайбыз. Жалал-Абад шаарында автоунаа уурдоого шектелген кылмыштуу топ кармалды. Алар 10 машина уурдаган деп айыпталууда. Кылмыштуу топту кармадык да. Бүгүнкү күндө алардын үстүнөн тергөө амалдары жүрүп атат. Кыргызстандагы эң бийик балаты Ошто орнотулду. Анын бийиктиги 30 метрди түзөт. Тарых жана маданият жылын мыкты чагылдырган ЖМКлар аныкталды. Байгели орундардын катарын Ынтымак телеканалы дагы толуктайт. Иран менен Кыргызстан энергетика тармагы боюнча кызматташууга кызыктар, ага ылайык Ирандагы компанияларга тийиштүү тапшырма бүгүн жүктөлдү. Мындан сырткары эки мамлекет ортосунда аба каттам ачылат. Бул ишкерлер менен туристтердин келишин жеңилдетип, эки өлкөнүн достук алакасын арттырат. Кыргыз-Иран президенттери бүгүнкү жолугушуусунун алкагында эки тараптуу кызматташтык боюнча 10 жылдык программага кол койду. Түзүлгөн келишимдер кайсы багыттар боюнча жеринен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева айтып берет. Кыргыз-Иран алакасы аркылуу мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө болот. Бул үчүн алгач достук мамилени бекемдеп, ишкерлерге шарт түзүү талап. Демилгени өлкө башчы Алмазбек Атамбаев колдойт. Бул эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө ачыкталып, ирандыктар Кыргызстанга ГЭС курууга кызыктар экенин айтып, сунуш киргизишти. Сотрудничество в сфере энергетики. Энергетика тармагында кызматташууга даярбыз. Хасан Раухани да Ирандагы компанияларга тийиштүү тапшырмаларды берди. Албетте бул алдыңкы жылдарда ишке ашып, үзүрүм берерине кепилдик бар. Эң негизгиси ГЭСтерди, платиналарды, жолдорду курууда техникалык жактан колдоо Иран мамлекети тарабынан болот. Жолугушууда Иран президенти Евразиялык экономикалык биримдик менен кызматташууга кызыктар экенин айтты. Бул үчүн Бишкек-Тегеран түз аба каттама ачылуусу учурдун талабы дейт. Мындан улам өлкө башчы эки мамлекеттин тышкы иштер министрлигине виза берүү тартибин жеңилдетүү тапшырмасын койду. Учурда эки өлкө жарандары үчүн 1 айлык визасыз режим бар. Эгер аба каттамы 2017 жылдын ортосунда ачылса, ийгилик жылмаят. Виза биринчи кезекте ишкерлерге, жумуш ордун камсыз кылып жаткан тараптарга жана туристтерге берилиши керек. Анткени эң негизги киреше булакчылар болуп эсептелет. Мындан сырткары сиздердин маалымат технологиясы, фармацевтика жаатында колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Бул жерде Кытай, Өзбекстан, Түркмөнстан темир жолунун курулушу да маанилүү. Аталган өлкөлөр Иран аркылуу Перс булугуна чыгууга мүмкүнчүлүк алууга шарт бар. Кыргызстан менен Ирандын ортосунда дипломатиялык байланыштар 1992 жылы түзүлгөн. Көп өтпөй Кыргызстандын элчилиги Тегеран шаарында ачылып, кызматташтык алакасы жанданган. Ал эми бүгүнкү жолугушууда эки тараптуу кызматташтык боюнча 10 жылдык программага кол коюлду. Ага ылайык Кыргыз-Иран мамлекеттеринин ортосунда медицина, эмгек жана социалдык коргоо, маалымат технологиялар, маңзаттарга каршы күрөшүү багытында меморандум түзүлдү. Мамлекет башчы эки өлкө илгиртеден кызматташып, алакасы жакшы экенин белгилеп, Хасан Роханинин расмий сапары аны жаңы деңгээлге чыгарарын айтты. Средний малый бизнес и в полной мере. Бул жерде соода-экономикалык алаканы жандантууда башкы максат. Жолугушууда экономикалык мамилелерди жакшыртуу боюнча өз ара пикир алышып сүйлөштүк. Ошондуктан мамлекеттердин ортосунда виза маселесин жеңилдетүү, кийин таптакыр жокко чыгаруу иши да биринчи орунда турат. Бул боюнча Тышкы иштер министрлигине 1 айдын ичинде сунуш иштеп чыгуу үчүн атайын тапшырма берилди. Баса белгилеп кетчү нерсе, эки өлкөнүн ортосунда экстремизм, терроризмге каршы туруу маселеси да козголуп, алдын алуу жолдорун карадык. Өкүндүргөнү 2005 жылдан кийин эки өлкөнүн ортосунда соода-саттык байланышы азайган. Ага чейин Кыргызстан кой этин дүңүнүн экспорттоп, кызматындагы байланыштарда кыйынчылыктар жаралып, тыныгуу орун алган. Эми расмий сапардын жыйынтыгы кайрадан кызматташтык мамилени жандантып, достук алаканы өрчүтөрү айтылууда. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек.
Памирлик кыргыздардан 30 бала кийинки жылдан Кыргызстанда билим ала башташат. Ал жаатта Ауган Республикасынан Кыргызстанга атайын делегация келип, окуу жайлардагы шарттар, билим алуу жарыяндары менен таанышып жүрүшөт. Бүгүн алар Ош мамлекеттик университетинин лицей мектептеринде болушту. Жыйынтыгында делегация билим берүү мекемелеринин шарттарын жактырды. Эми балдарга паспорт алуу аракеттерин көрө башташат. Билим алууну эңсеген боордошторду алып келүүгө көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу Нуржамал Баргыбаева сөз кылат. Бул улуу Памирдеги кыргыздар жаштардын айырмачылыктарына карабай баары ушинтип бирге билим алышат. Окуп жазууга шарт жок, бирок баардыгы билим алууга кызыктар. Андыктан боордоштор жардам күтүп, кыргыз өкмөтүнүн билим берүү маселесин чечип берүүнү айтып келишет. Партияны hem жазабыз, hem окуйбуз, билебиз. Ма түркүгө азайыпыракбыз, не дегенде окуган эмеспиз түрк. Өзүбүздүн тилибизди сай окуган эмеспиз, китебини билбейбиз. Бул маселени чечүүгө бүгүн алгачкы кадам ташталды. Тагыраагы Оганстан Республикасынын Бадахшан провинциясынын губернатору, улуу жана кичүү Памирдеги аким, Ош мамлекеттик университети жана окуу жайдын алдында түзүлгөн мектептеги шарттар менен таанышканы келишкен. Делегацияга мындагы билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөр жакса, боордошторду ушул окуу жайда окутушат. Алардын 5-өөнү университет казынасынан акча бөлүп, акысыз каржылайт. Отанан кыргыз өкмөтү менен Афган өкмөтү өз ара ушул меморандумга кол койсо, Ош университети ушул меморандумду аткарууга демилгечи болуп атабыз да, билим берүү тармагында. Жыйынтыгында Оганстандан келген коноктор университетте түзүлгөн шарттар тууралуу жакшы пикирлерди билдиришти. Бирок балдарды паспорт менен камсыздоо маселеси турат. Анткени Оганстандан Кыргызстанга келүү үчүн Тажикстан мамлекетинен чет өлкөлүк паспорт менен гана өтүш керек. Биз буга чейин дагы сиздер тараптан барган делегация менен документтер маселесинде пикир алышканбыз. Эми биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Паспортторун тез арада жасап бергенге аракеттенебиз. Жалпы Кыргызстанга Памирден 30 бала келет. Билим берүү мекемелер шарттарына жараша баарын окууга жайгаштырат. Алар Кыргызстанга ата-энелери менен кошо келет. Анткени менен 4000 метр бийиктикте жашап көнгөн памирликтер бул жака келгенде аба ылгаш ыктымал. Бул болсо жүрөк системасына таасир этип, ден соолугун начарлатат. Мындан улам Чоңалай районунун 20 гектар жер тилкесине карантиндик зона түзүлөт. Келген үй бүлөлөрдү ата-энеси менен балдары менен күзгө чейин ошол карантиндик зонада атайын дары-дармек берип, прививкаларды берип, вакцинация жасап, анан сентябрь айында Кудай буйруса ошол балдарыбызды мектептерге киргизип окута баштайбыз. Оганстандан келген коноктор алдыда дагы 2 күндүк иш сапары менен жүрүшөт. Анын алкагында өкмөт өкүлдөрү менен жолугушуу уюштурулары күтүлүүдө. Эки өлкөнүн өкүлдөрү меморандумга кол коюшса, жогорудагы айтылган 30 бала Кыргызстанга келүүгө уруксат берилет. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Билим берүү мекемелери менен таанышып чыккан Оганстандык делегация өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү менен дагы жолугушту. Анда памирлик боордошторду Кыргызстанга алып келүү үчүн документтерди тез арада берүү маселеси талкууга алынды. Маалыматты толуктоо үчүн кабарчыбызга дагы кошумча суроо узаталы. Нуржамал, айта кетсеңиз, бул жаатта облус жетекчилиги кандай жардам бере алат? Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашев памирлик кыргыздардын балдары толук кандуу билим алуу үчүн бардык аракеттер көрүлөт деп ишендирди. Эң негизгиси боордош тургундар бул жака келгенде кайрылман статусу берилет. Бул макам боордош калктын жергиликтүү тургундар сыяктуу бардык нерсеге укуктуу болуп турушун шарттайт. Мындан сырткары облус жетекчилиги калган улуу жана кичүү Памирдеги кыргыздарга гуманитардык жардам көрсөтүүнү пландап жатат. Эске сала кетсек, памирлик кыргыздар 16-кылымдан тарта ошол жакта жашап калган. Адина. Рахмат, программабызды башка жаңылыктар менен улантабыз. Бүгүн таңкы саат 6-да учуучу Ош-Москва багыты боюнча каттам кечиктирилди. Анын себеби 2 саатка созулган аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу болгон. Күндүзгү саат 9-да туман тарап, туруктуу аба ырайы байкалган соң 2 багыт боюнча рейс кайрадан учурулду. Бул тууралуу Ош аэропортунун жетекчилиги маалымдады. Бүгүн жалпы 6 багыт боюнча жүргүнчүлөр учурулду. Белгилей кетсек, 2 саатка кечиккен учактын жүргүнчүлөрү жылуу жерге киргизилип, акысыз ысык тамак менен камсыз болушкан. В данный момент 2 рейс Бишкек регистрация өтүштү. Экотен учуп келатат Бишкекте. Азыр уже бизде туман жок, бар видимость бар, жакшы. Штатный режимде аэропорт иштеп жатат.
Жалал Абад шаарында автоунаа уурдоого шектелген кылмыштуу топ кармалды. Алар жыл ичинде жоголгон машинелердин баарына тиешеси бары болушу мүмкүн деп айыпталууда. Учурда кылмышка шектүү топ убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Милициядан билдиришкендей, шектүүлөр уурдалган машинелерди сатып жаткан учурунда кармалышкан. Темага Кылымжан Азамат кызы токтолот. Жалал Абадта жыл башынан бери 10 машина жоголгон, чыгым жалпы 2 миллион сомдун тегерегин түзөт. Акыркы учур мындан 2 күн мурда катталып, бир күндө 2 Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа жоголгон. Шаардык милиция билдиргендей, унаалардын уурдалышынын негизги себептеринин бири сигнализациясы жок, көзөмөлсүз калтырылгандыктан улам болуп жатат. Акыркы мыногу Таластан, Оштон, Кара Суудан атууларынан турган кылмыштуу топту кармадык да. Бүгүнкү күндө алардын үстүнөн тергөө амалдары жүрүп атат. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө уурдалган акыркы кеткен мына фиттерден 4 фитти алып келдик. Бүгүн бир группабыз Талас областына чыгып кетет. Ал жерде уурдалган дагы бир фитибиз бар. Учурда Жалал Абадтан уурдалган 5 Honda Fit үлгүсүндөгү машинелердин 4-өсүн кайтарышты. Ал эми бир унаа болсо Казакстан мамлекетинде деген божомолдор бар. Жоголгон машинелердин бири Эрмек Бактыбаевке таандык. Ал унаасын 18 ноябрда короосунан уурдатып жиберген. Ошол эле күнү милицияга кайрылып, арадан бир ай убакыт өткөн соң кылмышка шектүү делип Ош облусунун 4 жараны кармалган. Жакшына эле тургандан кокустук нерсе жаман экен да. Кечинде иштен келип токтотуп кеткенмин. Анан эртең менен чыксам машинам жок, алып кетиштир. Анан ошо күнү эле келип арыз жаздым. Милиция кызматкерлерине рахмат ушу издеп таап бергенине. Учурда кылмыштардын бети ачылып, унаанын бири Таластан табылган. Милициянын маалыматы боюнча акыркы айларда автоунаа уурдоо фактылары Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында катталып жатат. Азыркы шектүү делип убактылуу кармоочу жайда отургандар 3 облустагы уурулуктарга тиешеси бар болушу мүмкүн. Анткени уурдалган унааларды Ошко алып барып сатууга аракет кылышкан деп күмөндөлүүдө. Оштон Жалалатка чыгып келдим. Жалал Абадтын кырууунан машина мага дайым болгон машинаны минип мен ошо Талас областына минип бардым. Машина ошол жерде калды, экинчи машинаны минип келдим. Эртеси машина кайтарылды 2 күн ээсине. Уурдалган бир унаа Казакстанга жеткирилгени белгилүү болду. Алар буга катары эле 2 унааны Ош шаарындагы күрөөканалардын бирине беришкен. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөө бүткөндөн кийин унаалар өз ээлерине кайтарылат. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Бул жылы да Ош шаарына өлкөдөгү эң бийик балаты орнотулду. Былтыр балатынын бийиктиги 28 метрде түссө, быйыл 30 метрге жетти. Дагы бир өзгөчөлүк аянтка жумук шаарчасы жасалган. Тагыраак айтканда, жумук дүйнөсү кышкы токойдун кейпин чагылдырат. Эми аянтка лазердик шоу орнотуу иштери гана калды. Жалпы сметалык баасы 900 000 сомдун тегерегин түзгөн балаты туурасында кесиптешим сөз кылат. Ош шаарындагы негизги балаты Кыргызстандагы эң бийик жаңы жылдык балаты болмокчу. Анын бийиктиги 30 метрди түзөт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жасалма балаты коопсуз болуп, улуттук колоритте жасалгаланган. Андан сырткары борбордук аянтта жаңы жыл күнү шаар тургундарына жомоктогудай элестик калтыруу үчүн атайын жомок шаарчасы дагы тургузулган. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, бул жылы борбордук аянтта жайгашкан ар бир арчага жарык берилет. Ал атайын дизайнерлер тарабынан даярдалып чыгып, учурда жайгаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Балдарга келип кеткенде мына сыйкырдуу үйлөрдү, мындай жомоктогу токойлорду кылып мына зданиялар жасап атабыз. Борбордук аянтты жасалгалоо үчүн 1 миллион сомдук тендер жарыяланган. Аны Турар дизайн компаниясы жеңип чыгып, сметалык баасы 899 000 сомду түзгөн балаты тургузулду. Ушул күндөн тарта эле аянттагы балатыны курчаган шаар тургундарынын саны арбын. Жасалгоо иштери жакшы, кар жаагандай байланыштуу биздин маана өтө беш, жакшы жасалыптыр. Арча дагы курулуп, кар жаагына байланыштуу аябай сонун болуп атат. Жасалганда сонун, абдан беш. Жакшы эле, мага жакты. Эми дагы жакшы толук бүтө элек окшойт. Жакшы эле болот. Жергиликтүү бийлик 2017 жаңы жылды тосуп алуу үчүн өзгөчө даярдык көрүүдө. Каладагы бардык мекеме ишканаларды кооздоо боюнча да тапшырма берилген. Ошондой эле жаңы жыл күнү шаардыктарга күтүүсүз белектер тартууланат. Азыркы учурда концерттик программаларды даярдоо иштери жүрүп жатат. Көбүнчө жылдагыдан өзгөчө биз баягы световой инсталляцияны көп коюп атабыз. Азыр мына заказ кылып неме кылып атабыз. Келгенде бул баягы сюрприз катары болсун, бир баягы лазерный лучтарга окшотуп ушундай немелер болот.
Жаңы жылдык балаты 31 декабрда саат 18:30 толук кандуу жанат. Ал күнү борбордук аянтта шаардыктарды жомоктун каармандары тейлейт. Аяз ата аяз кызда майрамдык маанай тартуулашат. Алмаш Бараталиева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Ушул эле темага улай бүгүн Ош шаарындагы Асан Үсөн балдар бакчасындагы жаңы жылдык балаты майрамын өткөрүлдү. Анда ар бир бала аяз атадан белек алып, оюн зооктору уюштурулган. Балдар үчүн эң кызыгы театралдаштырылган жомоктордун көргөзмөсү болду. Аны менен катар таланттуулары ыр бийлерди аткарып беришти. Мен неберем 3,5 жашар. Ушу Назгүл Абдилазизованын группасында экен. Азыр ушу как раз ушулардын немеси болуп атат, ёлкасы болуп атат. Кара жорго бийлеп, стиктерди айтып, аябай сонун аткарып атат. Өзүмчө кубанып отурамын. Өлкөдө узап бара жаткан жылдын жыйынтыгы чыгарыла баштады. Алардын катарында Ош шаарында бүгүн жыл мыктыларын аныктап, каланын өнүгүшүнө салым кошкондор сыйланышты. Мыкты мекемелерди сыйлоо Ош шаардык кеңеши тарабынан жүргүзүлдү. Бул күнү Оштудагы башка кандай окуялар орун алганын жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн көрө аласыздар. Бүгүн Ош шаарындагы номер 12 кесиптик лицейинде шаардык кеңеш тарабынан жылдын мыкты кызматкерлери сыйланды. Ага шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн координациялык кеңешинин мүчөлөрү, Ош тазалык жана жылуулук мекемесинин кызматкерлери катышышты. Жалпысынан 30га жакын кызматкерлерге сыйлоо баракчалары тапшырылып, айрымдарына ыраазычылык билдирилди. Быйылкы жылы Ош шаарынын социалдык өнүгүүсүнө салым кошкон кызматкерлер шаардык кеңеш тарабынан сыйланды. Тактап айтканда билим берүү тармагынан спорт, көркөм сүрөт жана куралдуу күчтөрдөн, дарыгерлерден жана башка тармактардан бирден мыкты инсандар чакырылган. Иш-чаранын жүрүшүндө шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов кызматкерлерди куттуктап, ыраазычылык баракчаларды ыйгарды. Бүгүн Баткен окуясына катышкан жоокерлердин республикалык отуруму өткөрүлдү. Ага өлкөнүн 7 дубанынан ардагерлер катышты. Алар жаш мундарга мекенди сүйүүгө үндөгөн патриоттуулук тууралуу окутууларды мындан ары улантууну талкуулашты. Иш-чарага жалпы 100гө жакын Баткен окуясынын ардагерлери чакырылган. Тарых жана маданият жылын мыкты чагылдырган жалпыга малымдуу каражаттар аныкталды. Сынак жыл башынан бери жүрүп, ага республика боюнча журналисттер тартылган. Анда тарых барактарына сар эсеп салып, элдин көрөңгөсүн агарткан материалдар чагылдырылып, мыктылары калыстардын алкуусуна татыды. Жыл мыктысы деген наамга кайсы ЖМК татыды? Алдыдагы материалдан көрө аласыздар. Тарых жана маданият жылы жемиштүү аталды. Көптөн күткөн мүдө маданият кызматкерлери үчүн күтүлбөгөн белек болуп, көзгө басар ийгилик бар. Жыл ичинде мамлекеттин баркын көтөргөн, көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюну, журналисттердин жардамы менен дүйнө элине жетип, элдин кадыры артты. Көчмөндөр цивилизациясынын ордосу боло аларыбызды далилдей алдык. Ошо күчүбүз жетерин көргөздүк, көчмөндөр оюнун өткөрүү менен. Ошондо миң комузчунун машбат оюнуп атканы Кыргызды такыр башкача сезимге бөлөдү да. Биз ушундай маданиятыбыз терең, карт, байыркы тарыхыбыз бар, ички дүйнөсү өтө бай, маданиятыбыз дагы терең эл экенибизди сездик да. Тарых элдин баскан жолуна сар эсеп салса, маданият элдин жан дүйнөсүнө азык берет. Ошондуктан журналисттердин бул жерде салымы чоң. Маданият тармагындагы жетишкендик жана кемчиликтерди чагылдырып, өнүгүшүнө түрткү боло алды. Сынактын жоосуна ылайык сынга коюлган материалдар объективдүү, маанилүү, тактыгы, өзгөчөлүгү жана берүү ыкмасы боюнча бааланды. Ошол материалдардын тереңдигине, мазмунуна, ошондой эле активдүү чагылдырган. Кээ бир журналисттер бар да, бир-эки эле макала жазат. Бирок ошол бир жыл бою активдүү системалуу түрдө катышкан журналисттер да катышты. Жалпыга маалымдоо каражаттарын учурда коомдо орду чоң. Маалымат берүү менен чектелбестен элдин баалуулуктарына басым жасап, өлкөнүн имиджин эл аралык аренада колдойт. Ошондуктан тарых жана маданият жылын чагылдырууда журналисттер тараптуу материалдарды үзгүлтүксүз чагылдырып, окурмандардын, көрүүчүлөрдүн жана угармандардын сынына кабылбады дейт маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова. Белгилүү иштер болду. 2016 жылы экинчи бүткүлүү дүйнөлүк оюндар болду. Жусуп Баласагынын 1000 жылдыгын иш-чаралар ишке ашты. Жанагы Үркүндүн 100 жылдыгы, Тайлак Батырдын 220 жылдыгы, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 25 жылдыгы. Ушундай салтанаттуу иш-чаралардын баарын журналисттер жакшы чагылдыруу кылып беришти. Чоң рахмат.
Тарых жана маданият жылын чагылдырууда ынтымак телерадио каналынын орду чоң. Күн сайын элдин көрөңгүсүн агарткан, материалдарды үзгүлтүксүз чагылдырып, калыстардын алдыңкы баасына татыган. Кубандырганы сынактан экинчи орунду багындырып, жасаган эмгектин үзүрү кайтты. Сынакка 30дан ашык жалпыга маалымдоо каражаттары катышып, 100дөн ашык материал келип түшкөн. Көпчүлүгү үркүндүн 100 жылдыгына карата жасалып, маанилүүлүгү жогору. Айрыкча үркүн темасына кенен токтолдук болчу. Ошондой эле кыргыз тарыхынын таржымаларына, түпкү тарыхтарына каралганбыз. Кытай маалымат булактарын аябай пайдаландык. Атайын кесиптештерибиз иштеп берди, ой толгоолорду жазган. Жалпыга маалымдоо каражаттары сыйлык, калем сабын корчутуп, алга умтулууга күч берет дешет. Ал эми сынактын жыйынтыгында мыктылар акчалай баалуу белектер менен сыйланышып, концерттик программа көрсөтүлдү. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Австралиялар Рождество күнү бир нече жерде теракт жасоону пландап жүргөн кишилер кармалды. Полициянын айтымында алар ислам мамлекети террордук уюмунун тарапташтары. Кесиптеш колго түшкөн кылмышкерлер кимдер экен жана алар кайсыл жерде жардыруу кылабыз деп ойлонушкан? Карамалгандардын баары 20 жаштын тегерегиндеги кишилер деп аныкталды. Алардын арасында бир аял бар деп айтылууда. Алар Рождество күнү ошол борбордук аянтта жардыруу жасоону көздөшкөн. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырам. Кызматыңыздарда мен Асель Бузурманкул кызы, саламатсыздарбы? Австралиянын полиция кызматы Рождествого карата теракт жасоого камынып жүргөн деген шек менен бир нече кишини колго түшүрдү. Алар майрам күндөрү Мельбурнда жардыруу уюштурууну көздөшкөн. Кармалган кишилер ислам мамлекети террордук уюмунун тарапташтары деп айтылууда. Учурда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлө баштады. Австралияда ири террордук чабуулдун алдын алышты. Мельбурнда өткөрүлгөн атайын рейдтин жүрүшүндө 7 киши колго түшүрүлдү. Алардын арасында бир аял бар. Кармалгандар Рождестводо шаар аймагында бир нече жардырууларды жасоону көздөшкөн. Кармалган кишилер Рождество күнү Мельбурн борборунда жана эл көп чогулган аянтта теракт жасоо боюнча сүйлөшкөн. Алар майрамда өлкө аймагында эң ири террордук чабуул жасоону пландашкан. Бирок баарын убагында токтотуп калууга жетиштик. Иликтөө иштери бир нече жумага созулган. Кылмышкерлердин артынан тартип сакчылары күзөтүп жүрүүгө туура келген. Полициянын маалыматы боюнча террорчулар аянттан сырткары башкы бекетте да чабуул жасоону пландашкан. Кармалгандардын баары 20 жаштын тегерегиндеги адамдар. Алар ислам мамлекети экстремисттик тобунун ишмердүүлүгүнөн шыктанып, террордук уюмду колдоп келишкен. Британиянын Шеппи аралындагы түрмөдө башаламандык чыкты. Тартип сакчыларынын айтымында жаза мүнөтүн өтөп жүргөн 60 кылмышкер имараттын бир канатын барымта калган. Учурда алар эмне себептен көтөрүлүш жасаганы белгилүү боло элек. Ошондой эле жабыркагандар тууралуу да так маалымат айтыла элек. Белгилей кетсек, 1000 адамдан ашыгыраак кишиге ылайыкташтырылган түрмө өткөн жылы эң начар шартта деп табылган болчу. Анда жаза мүнөтүн өтөп жаткан кылмышкерлерге кыйноолор көп болот деп бааланган. Мексикада Рождествону утурулай түрдүү майрамдык шаң шөкөттөр башталды. Мында жыл сайын элге тартууланчу салтка айланган пасторалий театрлаштырылган пьесасы көрсөтүлдү. Анда байыркы кылымдын тарыхы жана азыркы убакыттын саясаты тамаша иретинде чагылдырылат. Жергиликтүүлөр пасторалийни каада салттарыбыздын бири деп эсептешет. Мексиканын тургундары Рождествону кардын, балатынын жоктугуна карабай шаңдуу майрамдап баштады. Алардын эң популярдуу салтка айланган театралдык пьесасы «Пасторалий» деп аталат. Бул салтка айланган сахналык көрүнүштү 50 жылдан бери аткарып келишет. Аны көргөнү эл дагы жыл сайын болуп көрбөгөндөй көп чогулат. Каада салттар биз үчүн өтө баалуу, бирок көпчүлүгү унутта калып баратат. Майрамдарды ушундай сахналык көрүнүштөр менен элге чагылдырып, маданий салттарыбызды сактап калууга аракет кылсак жакшы да. Майрамдык сценарий боюнча чабандын үйүнө периште келип, жакында уулдуу болоорун айтат. Мындай көрүнүштү актерлор ар жылы түрдүү сценарий менен көрсөтүп келишет. Ага катар актерлор негизги тапшырманы унутушкан жок. Келген конокторго Рождестволук маанай тартуулоону. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошом. Сөзү кайрадан кесиптешиме узатам.
Бул күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарларды Ынтымак Чекит KG сайтынан тапсаңыздар болот. Ынтымак Чекит KG аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маалыматтар менен кабардар болуп, кызыктуу видеолорду көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.